Организмди куулткан курма. Антибиотиктердин ордуна курма колдонгон дурус. Азыркы мезгил сасык тумоо жана жөтөлдүн убагы болгондуктан ар кандай антибиотиктердин ордуна күнүнө 2-3 курма жеп койсоңуз иммунитетти көтөрөт. Себеби курма С витаминине, бета-каротин жана калийге бай болгондуктан жаңы иммундук клеткаларда иштеп чыгат. Анын курамында катехиндер да көп болгондуктан ал бүйлөнү мыкты тазалай алат. Кош бойлуу аялдар күнүнө 3-4 курма жеп туруусу зарыл. Себеби курсактагы бала чоңойгон сайын каны азайган эненин канындагы кантынын саны азайып кетет. Ал учурда курма кандагы кантты гана көбөйтпөстөн кош бойлуу кездеги көтөрүлүп, кайра түшүп турган кан басымды жөнгө салат. Шишиктен арылтат. Курманын башка касиеттеринен да шишиктен арылта турган касиетин көптөр биле бербесе керек. Курма табигый диуретик. Айрыкча абдан бышкан курма организмге кереги жок ашыкча сууну чыгарат. Бирок бөйрөгү ооруган адамдар курманы көп жерде абайлашы керек. Анан дагы көп ыктыткандар көбүрөөк жесе жакшы натыйжасын берет. Чыгышта ыктытууну айыктырууда доктурлар курманы көп колдонгула деп кеңеш беришет. Көздүн көрүүсүн жакшыртат. Курамында В, С витамининен дагы А витамини көп болгондуктан А витамини көздүн көрүүсүнө өтө жакшы. Айрыкча караңгыда жакшы көрбөгөндөр курманы көп жесе кечинде көрүүсү жакшырат. Тамакты жакшы сиңиртет. Курма бул ашказан функциясы бузулган кезде тамак сиңирүүдө таптыргыс азык. Аны ашказан ичеги жолунун оорулары, ал тургай ашказан рак профилактикасы үчүн пайдалануу кажет. Косметологияда чач сынып жатса, тери кургаса, бырыш эрте пайда болсо курма жеш керек. Аны косметикалык маскалардын курамына кошууга болот. Курманын бир аш кашык маңызына бир жумуртканын агын кошуп аралаштырып массаны бетиңизге жабасыз. 15 мүнөттөн соң салкын сууга жууп салсаңыз, териңиздин майлуулугу азаят. Беттин чарчаңкы көрүнгөн абалын жакшы бышкан курманын маңызын бетке 8-10 мүнөткө коюу жана жууп салуу менен кетирсе болот. Жемиштин маңызы менен жумуртканын сарысы аралашкан масканы бетке жаап 10 мүнөттөн кийин жууп салган ыкма безеткени кетирүүгө жардам берет. Курманын 2 аш кашык маңызына 1 аш кашык сметана менен 1 аш кашык быштак менен жакшылап аралаштырып 15-20 мүнөттүк маска жасасаңыз беттин териси өтө сезимталдуу болбой калат. Курманын ден соолукка тийгизген дагы 20 пайдасы. Курма жүрөктү, боорду жана бөйрөктү чыңдайт. Организмдин кислота балансын сактайт. Алар канды азыктандырышат, аз кандуулукка жана гипертонияга пайдалуу, иммунитетти жогорулатат. Ичегилердин пайдалуу микрофлоранын сакталышына салым кошот, өпкөнүн иштешин өркүндөтүү, жөтөлдү басат жана какырыкты кетирет, жүрөктүн ишин стимулдаштырат, бекемдөөчү агент катары кызмат кылат, узак оорудан кийин күчтүү калууна келтирет, ашыкча иштөөгө жана физикалык чарчоого каршы. Курманы диабетте колдонсо болот. Рак коркунучун азайтуу, бет нервинин шал оорусунда жардам берет. Кош бойлуулук учурунда өзгөчө пайдалуу, төрөттү жеңилдетет, организмде сүт өндүрүлө баштайт. Бир дата болжол менен 23 калориядан турат. Курма арыктоону каалагандар үчүн пайдалуу жана кандагы таттууларды алмаштырат. Курма мээнин түпкү учтарынын өөрчүшүнө өбөлгө түзөт. Мээнин ишин стимулдаштырат. Адам узак убакытка чейин курманы жей алат. Алардан бардык керектүү азык комплексин алат. Туздалган бадыраңды кандай оорусу барлар жебеши керек? Дарыгердин кеңеши. Гипертониялык жана ашказан ичеги оорулары бар адамдар туздалган бадыраңды азыраак жеши керек. Ал тургай аны тамак аштын тизмесинен чийип салганы оң. Бул тууралуу дарыгер, проктолог жана онколог Елена Смировна билдирди. Дарыгер муун, табарсык, дарттар менен жабыркагандарга да бул азыктан оолак болууга кеңеш берет. Туздалган бадыраң гастрит, ашказанында жарасы барларга да бычак, ошондой эле кош бойлууларга да сунушталбайт. Анткени ал шишитип жиберет. Башка учурларда туздалган бадыраң жесе болот. Адис белгилегендей, бул азык микрофлораны жакшыртып, ден соолукка жалпы жөнүнөн пайдалуу. Окумуштуулардан эң пайдалуу 3 жемиш күнүгө жеңиз. Диетология жаатында эмгектенген америкалык окумуштуулар адам күнүнө жеши керек деп 3 жемиштин атын атады. Алма, сабиз жана грек жаңгагы организмди керектүү витаминдер жана антиоксидтер менен толуктап, тамак сиңирүүнү жана баш мээнин иштешин жакшыртат деп кабарлады. Биринчи орунга диетологдор алманы сунушташкан. Алар мыкты антиоксидант эле болбостон жашоо процессинде организмге өтө пайдалуу делген көптөгөн витаминдер менен минералдарды камтыйт. Ал эми сабизде бардык организмге керектүү А витамини бай экени жатат. Андан тышкары ал тамак сиңирүүнү жана жоон ичегинин иштешин жакшыртат. Холестеринди бир калыпта кармап жана артериалдык кан басымга грек жаңгагы жардам берерин окумуштуулар ишенимдүү билдирет.
грек жаңгагында сосудтардын жана баш мээдеги кан айланууну иштешин жөнгө салуучу бир топ витаминдер менен биологиялык активдүү азыктар бар. Окумуштуулар кошумчалагандай аталган азыктарды адамдар күнүнө жегенге аракет кылышы керек жана алар табигый түрдө болсо жакшы. Мейиз менен суунун кайнатмасы боорду тазалайт. Боордун токсиндер менен кирдеп кетиши көптөгөн коркунучтуу ооруларга жол ачышы мүмкүн. Ошондуктан тазалоо өтө зарыл. Андыктан буга эң сонун элдик рецепт бар. Биздин организмибиз сууга муктаж. Ага мейизди кошсоңор боорду тазалаганга мыкты дары болот. Башка жашоого зарыл органдардын ичинен боордо белоктор көп жана ал канды тазалап турат. Боордун кургап кетиши А, В жана С сарыгы өтө коркунучтуу оору. Изюм кошулган сууну ичип боорду 2 күндө тазалоого болот. Даярдоо ыкмасы: бир аз жакшы кара мейизди алып, аны мискейдеги 3 стакан сууга кошуңуз. Мейизди 2 минутадай кайнатып, аны 24 саат тийбей коюп коесуз. Келерки күнү бир чын ичип аласыз. Кайнатманы ысыкта, муздакта, жылууда ичсе болот. 2 күндөн кийин жыйынтыгы билине баштайт. Мындай дарыланууну бир жума калтырбай ичиңиз. Аталган процесс убагында майлуу тамактарды азайтып, спирт ичимдиктеринен баш тартыңыз. Өмүрдү узарта турчу азыктар аталды. Медиктер санаган жашылчалар залалдуу шишиктин пайда болуу коркунучун азайтып, эрте өлүмдү алдын алышы ыктымал. АКШдагы Кливленд клиникасынын медиктери организм үчүн пайдалуу жана өмүрдү узартууга жардам берген азыктарды аташкан. Адистердин айтымында капустанын түрлөрү организмдеги зыян заттарды тазалап чыгуу жөндөмүнө ээ. Эгер бул азыктарды тынбай жеп турса, организм өзүнөн өзү тазаланып калат. Медиктер белгилегендей, брокколи, брюссель капустасы, монголит, васаби, брюква пайдалуу азыктардын катарын толуктайт. Аталган жашылчалар залалдуу шишиктин пайда болуу коркунучун азайтып, эрте өлүмдү алдын алышы ыктымал. Натыйжа жакшы болуш үчүн адистер мындай жашылчалардан күнүнө 5 порциядан жеп турууну сунушташкан. Гүлсана Бапаева: ковидти организмден толук чыгарбасы ал клеткаларды жабыркатат. Ковидтин организмге тийгизген кесепеттери тууралуу айтып өтсөңүз. Ковид вирус чакырган оору. Вирус организмге киргенден кийин ал өзүнчө жашай албайт. Ал биздин клетканын ичине кирип жашайт. Анын жаман жагы сыртында май катмары бар. Ошондуктан ага эч нерсе таасир бербейт. Организмде жашап, ошол жердин иштөө функциясына зыянын тийгизе берет. Ковид менен ооруган адамдын организминен вирус канчадан кийин толук чыгат дегеним учурда көпчүлүк адамдар вирустан кийинки ар кандай симптомдор байкалбайтканын айтышууда. Вирус 2 жумага чейин организмде отурукташат. Андан кийин бат-бат чарчоо, терең дем алганда өпкө толук ачылбагандай симптомдор болуп атат. Ошондуктан вирус организмден толук чыгып кетти деп айтууга болбойт. Ал адамдын организминде канча убакыт жүрөрү да белгисиз. Аны организмден таптакыр кууп чыгып албайбыз. Ал клеткаларда зыян бербестен уктап калышы да мүмкүн. Же тескерисинче организмде жанданып алган болсо, анда ал клеткаларды акырындап жабыркатат. Демек биз иммунитетти күчөтүшүбүз зарыл. Көп кыймылдап, табигый жол менен аны тезирээк чыгарууга мажбурлаш керек. Жалаң эле дары менен айыкпастан элдик медицина аркылуу организмди калыбына келтирип толук чыңдап алууга мүмкүнбү? Мүмкүн, андай тажрыйбалар бизде бар. Эриде адам нерв системасын сакташы маанилүү. Оорудан, күмөн саноодон алыс болсо, организм ар кандай ооруларга каршы тура алат. Кайнатылбаган сууну салмакка жараша күнүнө 2-2,5 литрден ичүү сунушталат. Муну менен кан айлануу жакшырат. Укалоо, диафрагма менен дем алуу ыкмалары да жакшы жардам берет. Чөп дарыларды колдонууда оң таасир этет. Ошондой эле ичегини дайыма таза кармоо керектелет. Тамактанууда эмнелерге басым жасоо керек? Бууга жана сууга бышкан тамакка басым жасоо зарыл. Бүгүнкү желген тамакты 5 күндөн кийин гана кайталап жегенге уруксат берилет. Бир түрдүү тамакты күндө кайталап жесе, организм аны иштете албай калат. Маектешкен Мээрим Асанова, Азия Ньюс гезити.